балдар жегенде албетте атын жейт да. Мени көргөндө ушунчалык кичинекейсиң дейт. Мен эч качан табитти сурабайм. Мен жазайм жакшы тамактардан. Балдар биринчи кеткен, анан экинчи кеткен, анан мен калып калып атпаймын. Ой, ишип кыйналып атабыз да. Үйдө вайна болуп, анан кийин мен жеңип чыкпадымбы? Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Байказан чайканасы. Салам достор, бүгүн биз Байказандын Баязык цехындабыз. Полуфабрикаттар кандай жасалат, эфирин алкаганда сиздерге тааныштырмакчыбыз. Азыркы менин колумда турган мынакей чучвара карасаңыздар, кандай шуурудай тизилген, 100% халал. Азыр бул жерде иштеп жаткан айымдары кичине сүрдөп жатат, бирок көрсөтпөй эле койгончу деп, бирок баардыгы перчатка кийген, баштарына жоолуктары бар, таза бүт баардыгы. Мынакей бул азыктар жасалгандан кийин ушуна атайын куленкаларга салынат. Карасаңыздар. Буйрутма берсеңиздер, сиздердин үйүңүздөргө чейин жеткирип берет. Манты, пельмень, чучвара, котлет, айтор 10 ашык продукциясы бар. 100% халал. Дагы бир жолу айта кетейин, Байказандын Баязык продукциясы. Ал эми жүрүңүздөр, барыңыздар да мен биздин бөлмөбүзгө чакырам. Анткени бүгүн биздин куттуу студиябыздын коногу баарыбызга белгилүү болгон маданияты мыкты кызматкери, кыйын актриса Меримдүнү аябай жакшы жубай, жалгыз келбептир, өзүнүн кайынсиңиси менен келген, баарыбызга белгилүү болгон Асема Токтообекова колу менен пельмен тийип берет. Саламатсызбы, Асема. Чоң рахмат программабызга келгениңиз үчүн. Жумурай журт менен амандашып алсаңыз. Саламатсыңбы, Назира? Саламатсыздарбы, элүү журтум, кыргыз элим? Амансыңарбы, барсыңарбы? Бүгүн биз жалгыз келбей, сулуу айым менен келген экенбиз. Айым менен тааныштырып койсоңуз, бул айым сизге ким болот? Бул кыз менин кайынсиңдим болот, ортончу кайынсиңдим. Эң колумда жүргөн, ошо мен жанында жөлөк таяк болуп жүргөн, ушу баш кошкондон бери ушу кыз колубузда жүргөн кайынсиңдилердин бири да. Ошол мен жөнүндө өтө жакшы көп информацияны билген ушул адам да. Аны сизден дос болойлу. Жакшы. Асема, бүгүн эмне тамак жасайсыз? Фатима Кутмангүл, рахмат келгениңизге. Бүгүн болсо эми баягы силерди да жүдөтпөй, өзүм да жүдөбөй, бат-баттан эле биздин үйдө азыркы маалда бала чака көп болгондуктан, Кудайга шүгүр, биз пельмен жакшы көрөбүз. Бат-баттан кууруп дагы, сууга дагы варить этип дагы, тушит этип дагы ушундай бир биз жакшы көрөбүз да. Анан балдарга дагы жагат. Анан балдар жегенде албетте атын жейт да. Ошол анан негизи эле Байказандан байма-бай биз ошо пельмен сатып алып жейбиз да. Ошонун анын сыңарындай ушу Байказанга келип съемка болуп атса, ошо пельмен жасап берейин деп. Колдон кантип жасайбыз, үйдөн негизи кантип жасайбыз, ошонун баарын көрсөтүп тартып берейин деп атам. Эмне керек бизге? Анчын бизге мына бир сулпу эт керек, баарыбыз билгендей эле лук, ун, эми баягы татымдар. Анан ун албетте жакшы катуу болуш үчүн бир жумуртка кошуп койсок болот. Биз эмне кылалы, Фатима көз? Силер мага жардам бересиңер. Мен туруп айтып турасыздар, жазайсыздар. Биз жазабыз. Жок, жеңеси андай болбойт. Сиз бизге жумуш бериңиз, өзүңүз камыр жүрүңүз. Биз камыр жүрбөйбүз. Мен ооба, чын айтканда камыр жүрөйүн, келиндин кызматын аткарып көрсөтөйүн. Таластык кыздар кандай камыр жасайт. Силер болсо ошо фарш даярдайбыз. Фарш даярдайбыз. Жакшы, бизге демек жууруганга ун, туз. Албетте жылуу суу, туз, анан кийин жумуртка кошом. Мен камыр жүрөй берем. Макул. Биз Фатима көз. Колдорду жудук, дезинфекция кылдык. Келиңиз, Фатима. Сиз турай берсеңиз. Кандай кылып турайлы? Майдараак кылып турайлы? Майда кылып турайсың. Канчалык май болсо ошончолук жакшы. Мен анда пияздан тура берейин. Фатима, алгач эле суроо, бисмилла. Тура бериңиз. Асема менен кайсыл жерден тааныштыңыз эле? Эсиңиздеби ошол күн? Канчанчы жылы Асема ал кезде жаш эле кыз болсо керек, э? Сиз деле ал кезде жаш кыз болсоңуз керек. Аябай жаш эсимде ал күн. Негизи байке сүйлөшүп жүргөндө көбү. Ушундай отуруш болот. Салат жасап бере деп чоң улуу эжем экөөбүзгө салат жасаткан да. Жеңем негизи айткан болчу, сүйлөшүп жүрөм, ушундай ырдайт, кинолорго катышат деп. Анан
ошо кызыктуу го бизге жеңебиз анан киносун көрүп ырларын угуп өзүнчө сыймыктанып ошо отурушта негизи экранда мындай чоң көрүнөт го. Майдараак турасыз. Азыр майдараак тураса курушат экөөздү. Майдараак ошол телевизордо көргөндө башкача көрүнгөн. Мени көргөндө ушунчалык кичинекейсиң. Экранын чоң көрүндүбү? Барып суратпаймынбы, жеңем кайда дейсиң. Ары кичинекей кыз келип атат да. Кайра карайм, эме кылчу. Точно ошолбу деп. Точно ошолбу деп. Ошол аябай жаккан мага. Тыкан, сулуу болуп. Азыр ал кезде эми кыз жигит болуп сүйлөшчүр да. Андан бери канча жыл өттү? 12-13 жыл өтүп калдыбы? Канча жыл болду? 14 жыл болду, Ал жол менен жүрүп анан кийин баш кошконубузга 16 жыл болду. 16 жыл болду. Мына кандай жеңе айтып берсеңиз? Сүрөттөп, үйдө кандай жеңе, келиндик кызматтары жөнүндө. Үйдө мыкты жеңе, бизге ата-энеме мыкты келин, байкеме мыкты жубай, балдарына өтө мейримдүү эне. Аябай камгор, таза, ушундай кылдаттык менен баардык нерсеге көңүл коюп, ушундай да. Асеманын билишимче мүнөзү оорураак да, бирок ачык, мындай кээ бирлерге бетке айтканы менен жага бербейт да. Анан тил табышса келсең, мындан өткөн мындай жакын дос жок да. Анан сиздер менен кандай тил табышып кетти? Кайын сиңди, жеңе деген жандай кээде агаларын кызганышат го жеңелеринечи. Бизге жеңем ар дайым эле келгенден бери сый урмат менен мамиле кылат. Ар бир нерсени орду менен жасайт. Негизи мындай чынчыл, ачык мүнөз, мындай жаман ою жок да, ушундай. Асеманын мүнөзү аябай жакшы да. Адамдар менен бат тил табышат. Анан кайын эжелер менен, кайын сиңдилер менен, дейле сиздердин туугандарыңыз менен кандай тил жакшы тил табыштыбы? Жакшы тил табышат, аябай жакшы. Айттым го ошо баардык нерсени орду менен жасаганга аракет кылат да. Сый урмат менен болгусу келет ар дайым эле. Барганда ошо чайын коюп, өзүнүн милдетин сонун эле аткарат. Көбүнчө үйдө эмне тамактар жасап берет сиздерге? Эмне тамакты мындай жакшы жасайт? Мен эң жакшы көргөн тамагым жеңем жасаган лагман менен күлчөтай. Асема. Жакшы. Асема, үйдө көбүнчө камыр тамактар жасалат турбайбы? Жасалат турбайбы? Жасалат турбайбы? Жасалат. Камырдын кыйын жайчу. Эми азыркы заманда каяктагы жайып, каяктагы эме бат-баттан да. Бүт эле даяр да азыр. Эта мурун баягы апамдарда эме өздөрү жасап күнүгө эле ундан камыр жасашчу да, курупчу. Азыр бүт даяр, бат-баттан сала коесуң, кууруп жасай коесуң дегендей. Балдарыңыздын көбүнчө табитине карайт экенсиз да, балдарыңыз эмне жакшы көрсө? Жок, мен эч качан табитти сурабайм. Мен жасайм жакшы тамактардан. Ушундай май, чучук, сазымдай да. Бизде ушундай эркектей жаш эркектер даамдуу главное. Ошо. Күлчатай супсак эмес, кызы, майлуу болуп. Ошо анан биздики көбүнчө куурма күлчатай жакшы көрүшөт. Жолдошуңуз эмне тамак жакшы көрөт? Эми баткен жигит болгондон кийин мен ойлойм, палоону катыра басса керек, Мен ойлогом, лагман деп айтат го десем, чөтө плов деп сүйлөп калыптыр го. Плов жакшы көрөбү? Плов жакшы көрөт демеш го, мен жасагандарын. Бирок мен деле үйрөндүм да анан. Плов жасаган, сиздердин чүйдүн кыз плов жасаганды билчиңиз беле? Биздин пловубуз башкача да. Чүйдүктөрдүн. Кандай? Алардын плову башкача. Ачык айтканда. Ошол. Камыр даяр болуп калдыбы, Сема? Ооба, кыздар, менин камырым даяр. Силер фаршыңарды ырастай бергиле, мен камырды жайып жиберейин. Фатима, макул, Фатима. Канча бир туугансыздар өзүңүздөр? 5 бир тууганбыз. 2 уу, 3 кыз. Сиз кичинекейсиз, э? Мен кыздардын ортомчусу. Ортомчусу. Ошон дагы бир жеңеңиз барбы? Ооба. 2 жеңеңиз бар турбайбы? Ооба. Мен өзү сурап калды, кимиси жакшыраак? Элдерге кызык деп. Мен айтып калам,
негизи сени тааныпчы менин байкелерим камчылары жакшы депчи. Экөөнү тең эле жакшы эме келген, сулуу айында келген депчи. Экөө тең өз ордулары менен жакшы. Теги жеңеңиз кайсы тармакта иштейт? Жеңем үй кожойкеси. Ошол үй жумуштары менен эле алектенип балаларын карап ушундай. Көбүнчө сиз Асемага жардам берип турбайсызбы? Ооба, негизи мен жеңеме кыз эле болуп калгам. Өзүңүз турмуш кура элексизби? Турмуш кургам. Негизи ушундай жакынбыз да, элечи. Өзү тойго узатып, менин макияждарын жасап. Ошол эстен кеткис күндөрү. Ай, рахмат, ай. Көрдүңбү, ай, жакшылыгымды деле билет келендер. Айтпаса, мен алдыңыз окшойт жеңе. Рахмат, очень приятно. Эме бардык кайнсиңдиңиздер менен мамилеңиз жакшыбы? Же бул кайнсиңиз өзгөчө жакын окшойт да Фатима менен келгенсизге караганда? Эми мындай да, биринчиден келин болгон соң өзүңдүн ордуңду билсең, кайнсиңдилер менен ызы чуу болбойсуң никогда. Анан эгер калганын баардыгын плюстарды, минустарды Кудайым өзү көрсөтөт да жашоодо. Мисалы, алар деле эне болчудай, алар деле күйөөгө тийет турабы? Жашоо өзү эле ырастап тур. Өздөрү да Ошон мен эчтеке дебейм. Бирдеке деп үйрөтүп кылбайм, үйрөтпөйм. Мен өзүм ордумду билем, болду. Главное менен косяк кетпесе болду да. Эгер жашоо үйрөтүп, ошону түшүнүп, анан кайнсиңдилер жакшы сөзгө кирип, уже сени түшүнөт деп ойлойм да, ужечи. Убакыт өткөн сайын. А так жашоодо боло берет да. Андай эмелер, уруш талаштар боло берет. У всех боло берет да, антпесе жашоо кызыксыз да. Аябай жакшы келин экенсизди билип аябай кубанычтамын, Асем айым. Эмне кылып атасыз, эмне жагыктарыңыздар бар? Сериал тартат деп угуп калдым. Кандай сериал? Кимдер катышат, эмне жөнүндө болот сериалыңыз? Негизи сиз тарткан, сиз колуңуз тийген жерлерде дайыма чөп чыгат эле да? Сериал тартайын деп даярданып атам, сунуштар түшүп атат. 2 телеканалдан сунуш түштү. Экөөнүн бирөөсүн тандайбыз да. Аз тандап аткан учурда кой. Демек, кичине авторитетин көрсөтөйүн да. Телеге лайыктуу сериал. Тамашалап жашайм негизи менчи. Анан ар ким ар кандай түшүнөт да. Тамашалап жашаган жакшы көрөм, тамашалап сүйлөйм, позитив, туурап коём кээде. Адам мага сүйлөсө, аны туурап кайра сүйлөп берип коём. Ушундай. Биздин фаршыбыз даяр болуп калды, Асема. Сиздин деле камырыңыз даяр болуп калса керек, татындарды аралаштырып алайлы биз. Сиздики даяр болуп калды. Эйтсеңиз. Жакшы, кичинекейиңиз канча жашка толуп калды? 1 жашка толду, 1 жаштан ашты. Бере элексизби? Жок, мен бала акча. Кантип үлгүрүп атасыз? Келиңиз буну аралаштырып салайлы. Туздан бир аз эле себелби? Туздан, ооба, анткени эме камыр тузду да. Кичи туз берип коесузбу? Балдарыңыз мектепте. Канчынчы класс болуп калды улусу? Онлайн мектепте эмес да. Онлайнбы сиздердики? Улуусу 6-класс, кичүүсү 3-класс. Экинчиси. Жалгыз кызым бар. Кызыңыз сизге кол кабыш болуп жардам берип калса керек эле? Ооба, кол кабыш болот, бирок баары бир окшошпойт да. Эптеп аракет кылып атат. Жакшы эле аракет кылып атат. Айыл кичинекей да, бою узун болгону менен. Айыл кичинекей, ошонун баарын биз эске алышыбыз керек. Баскан турган сайын, кылган сайын жыгылат, орой. Өзү байкуш, ушинтип эле урунуп жүрөт, колу буту узун. Ушинтип эле. Би кружокторуна барабы? Барат. Эми барып башташты ушу. Анткени пандемия учурунда аябай элдин баары үйдө отурду да. Бирок пандемия учурунда балдарыңыз Баткенде болуп калып аябай кыйналдыңыз, бир? Ооба, башталып атканда биз билген жокпуз да пандемияда ушинтип элдерди эч ким эч жака жөнөтпөй калат экен, бар жок нерсе жабылат экен, билген жокпуз. Биздин негизи барар жерибиз ошо Баткен, жайында дайыма ошол жака барабыз, анан пландаштырып эле. Балдар биринчи кеткен, анан экинчи кеткен, анан мен калып калып атпаймынбы.
боюмда болуп. Демек 2 ай балдарыңыз айылда жүрүптүр да? Ооба, ошол жакта жүрдү. Аябай сагынып мен жаман болдум. Биринчи жолу көп узакка кетишти да? Ооба. Анан эми бала деген ойнойт экен да. Ойнойт. Чалып да койбойт, сурап да койбойт. Анан айтасың, эми мен өзүңө бактым силерди. Анан чалсам, ой мен чалып атпайм, телефон албайсың деп коет. Эми ошентсе да. Балдардын мүнөздөрү кимге окшош? Жеңиңизгеби же байкеңизге? Мүнөздөрү улуу Адаханды характерине жеңиме окшош турам. Шайырбы? Ооба. Айлинди акеме окшош турам. Мындай токтоо, Ооба, мындай. Ооба, токтоо болгон менен биздин атабыз өзүнкүн бербейт. Адахан, Айлин, үчүнчүңүз? Байхан. Байхан, ким койду аттарын? Байхандыкын мен койдум. Калганын кайын журтум койду. Айлинди атасы койду. Тиги кичүүм характери бир башкача өзгөчө болуп чыкты. Бизди баарыбыздын эсибизди кодарып атат. Башкарып атабыз силерди? Ой, ишип кыйналып атабыз да. Болду, даяр болуп калып окшойт. Эми түйөлү. Биздин фаршыбызда Фатима экөөбүз даярдаган фаршыбыз. Ай, молодцы. 4+ деп коем. Аракет жасадык. Эми түйөлү. Түйөлү. Түйгөнү билесиңерби? Түйгөндү үйрөтөсүз да бизге. Үйрөтөйүнбү? Каналыбыздын катталуучулары барыңыздарды жакыныраак чакырабыз. Анткени азыр биз болсо пельменди түйүп баштайбыз. Фаршыбыз дагы даяр. Асема аябай сонун кылып жуука кылып жайдайды. Баса айта кетчү нерсе, бүгүн биздин дан программабыздын коногу Асема Токтобекова. Асемачка, келиңиз, эми үйрөтүңүз, кандай түйөлү? Мен башталышында айтып кетейин, башында эле ошо аял заты бойго жеткенде эле уже тамактын түрүн жасаганды билиш керек. Бул деген энеге болгон сөзү болот да, баягы элдер айтат, энеси үйрөткөн жокпу депчи. Анын сыңарындай тамактында бат быша турган, анан кеч быша турганы да бар да. Анан биз азыр эми могу бат быша турган тамакты биз ошентсе дагы тамакты даамдуу жасаганга, анан көрктүү жасаганга биз басым коюшубуз керек, аял заты. Жөн эле балчактатып эле боло берет кыргыздарга деген жакшынакай түйгүлө деп атканы бул. Болгам да, анан ошол үчүн мындай баардык эстетика жактан дагы аракет кылыңыздар. Окшоштуруп, баардыгы бир болуш керек. Негизи апам көп урушат эле да. Мындай жүдөй бат-баттан кыймылдачы депчи. Апаңыз канча жашта? Апам азыр 72-де. Ден соолугу жакшы. Азыр деле эми ден соолугу баарыныкындай эле. Карыганда ден соолуктан кетет да. Ошол. Бат-баттан кабар алып турасыз апаңызды? Ооба. Кабар албай коеюнчу. Мени ошо апам эле контролдойт. Келдиңби, жаттыңбы, бардыңбы, жеттиңби, турдуңбу? Негизи эне деген ошол экен да. Канча жашта болбой баары бир бала бойдон. Ооба, мен апама айтып атпаймынбы? Биринчи балам төрөлгөндө. Апа, мен качан уктайм депчи. Анан апам айтып атпайбы? Кызым, сен эми эч качан уктабайсың деп. Неге? Анын сыңарындай балдар чоңойгондо деле азап экен, кичинекей кезинде деле азап экен. Жагымдуу азап да эми. Түшүк. Анан чоңойгондо характерлерин көрсөтөт экен, тияка барабыз, бияка барабыз дейт экен. Аны кийебиз, буну кийебиз дейт экен. Анан сен аны жеткизе албай эле ооролот экенсиң, сөзүң жетпей эле, анан күрсүлдөп койсок капа болот экенсиң. Анан ошондон улам билет экенсиң ата энеңдин кадырын. Көрсө күрсүлдөп койгон катуу тиет турбайбы деп. Ата энеге? Балам балалуу болгондо билесиң деген бекер эмес экен да. Атаңыз канча жашка келип калды? Атам 75-те, 76-га чыгат. Буюрса. Чыгармачылыкка аралашууңузга каршы болгон жокпу атаңыз? Мисалы үчүн апаңыз кызым ай бала деген күйөөгө тийгенге чейин болгон да. Каршы болуп, бизде забастовка болуп, бир сыйра үйдө война болуп, анан кийин мен жеңип чыкпадымбы? Мен жеңем деп ойлогон эмесмин, негизи апамды жеңиш өтө кыйын да. Апамды жеңиш өтө кыйын. Эми сөздөргө айтпай эле коеюн, аябай катуу сөздөр менен урушат эле да. Антип кетесиң, мондай болуп кетесиң, чыгармачылык мындай деп. Анын сыңарында чын эле апам сөзү туура эле сөз экен. Ойлосом. Көрсө ошондой экен да, анан
жакшы нерсени каалайт экен да ата эне. Атам, апам жолдошумдун жаман жагын угуспа дейт да дайыма. Жолдошум жаман айтканга болбойт мага. Ошон үчүн ушундай закон менде. Анткени сиз жолдошуңуз Атам айтат да, эгер жолдошуң жаман жагын айтып койсоң, мен анан капа болуп калсам, мен кечире албай калам. Сен анан элдешип алсаң, мен кантем анан депчи. Ошон үчүн айтпайм да. Негизи эми жашоодо ар кандай болот да. Бирибизге жөлөк таяк болуп, чыгармачылыгымды колдоп аткан болсоң, ошол мага эмне. жолдошум деп калдыңыз. Жолдошуңуздун кайсы сапатын көбүнчө баалайсыз? Ой, негизи жакшы адам да. Негизи жакшы адам. Айтып каласыз го, мендей аялга чыдаганына рахмат, негизи мага чыдашы оор деп каласыз. Эмнеден улам ушундай сөздөрдү айтасыз? Эми кыргыздарда негизи чыгармачылыкта адамдар мындай кантип айтсам, көп баш бербей эле же чыгармачылыкта жүргөн адамга тийиш керек болуп калат го. Бул жерде эми бул деле адамды түшүнүп, мен өзүм миссиямды аткарганга аракет кылам. Мындай бир орто жолдомун да. Ал жакты да ойлойм, бер жакты да ойлойм дегендей. В меру да баары. Анан өзү менин поклоннигим болсо, чыгармачылыгымды баалайт, мени колдоп турат. Фатима, байкеңиз кызганчакпы? Бир байкадыңыз беле кызганыч учурларын? Сиз үйүндө көп жүрүп калат экенсиз да. Ошондон улам ушундай суроо бердим да сизге. Байкачумун, номерлерди листок чыгарып эме калчу, туруштуруп калчу. Распечатка алып келчү эле телефон. Аны маңдайсызга отуруп. Так, болгем. Эми ал илгери да, жаштык кести. Азыр кызганыч деле. Азыр ал сезимден өтүп калдык го, сүйпүү. Азыр эми башыбызда балдар, ошолордун келечеги. Ошолорду көтөрүш керек, ошолорду көтөрмөлөш керек, ошолорго салым кош керек. Кыргыз элиме бир жакшы нерсе калтырып кетиш керек. Сериал менен, сериал аркылуу болобу, кандай эмне болот? Чыгып кыргыз элиме жакшы бир кызматым жасап, чет мамлекетке кетсекпи деп турабыз. Мына Асема Токтобекова жасаган пельмень дагы даяр болуп калды, буйруса. Мынакей. Караңыздарчы кандай сонун. Биргеликте жасаган иштин майы кандай сонун, Эми буга деген сонун специяларды аралаштырып, кууруп туруп, анан кийин шорпо кылып турган салып койсок. Мынакей достор, Асема Токтобекованын жасаган, биргеликте жасаган пельмендери дагы даяр болуп калды. Караңыздарчы кандай эле шуурудай тизилет го чиркин. Асема ушуну чында эле үчөөбүз жасадыкпы? Эгерде актриса болбогонуңузда кайсы кесиптен көрөт элексизди? Ой, ошону мен билбейм, анткени баары Кудайым ушул жолго салып атпайбы. Мен негизи актрисалыкты, баардык нерсени, чыгармачылыкты жыйыштырып койгон элем. Себеби үйдөгүлөр каршы турганынан айтып атпайм, война болду депчи, анан кой деп жыйыштырып коюп, анан кийин эмнеге война болду? Мен художественный училищега да тапшырмакмын. 9-класста кетирбей коюшту Алматыга. Негизи улам эле ушу чыгармачылыкка тарта берди да. Мен азыр кызым да жакшы тартат да сүрөт. Биз тим койдук. Өзү бир сүрөт менен жашайт экен да, өзү бир чыккандачы, балдар менен чуркашып ойноп эткенде чыкканда эле мындай погоданы карайт да. Каарларды жаап атканын карайт, жамгырларды, шамалдын чачы мынтип атса да ошону карап тура берет. Понимаете, это мындай бир чыгармачылык дүйнөдө жашайт да болгосчу, анан тим койдук. Анткени мүмкүн бул да болсо, бул анын жан дүйнөсү, мүмкүн кыйын сүрөтчү чыгаттыр. Мейли Кыргызстанда болбосун, мейли биздин Кыргызстан Голливуд болбосун, ошентсе да биз ушу кызыбызга ушу сүрөт боюнча көңүл басым коюп атабыз да. Буйруса иншалла. Кудай буйруса кыйын сүрөтчүлөрдөн болуп чыксын, Фатима, Кудай буйруса. Эми суубуз даяр болуп калды, барып сууга бышырып эле жели. Эми сиз үйдөн болсо каалагандай бышырып жесеңиз болот. Анан биздин учурда мен ойлойм сууга бышырып жесек. Фатима айым, сиз бул жерде болуп туруңуз, биз Асема айым экөөбүз муну сууга бышырып даярдап келе калалы. Пельмендерибиз даяр болуп калды. Ал эмесе алып чыгалы.
курсам ачып келгениңиздер, эми дамдап көрөйлү. Фатима айым, эми өзүңүздүн да оюңуз менен бөлүшүп кетиңиз. Кандай жасап турабыз? Келиңиз Асема, алыңыз кана. Бисмилла. Ысык экен, аба айлаңыз. Тамак жасай берип ушинтип даамын көрөр, тоюп каласың да. Даам болуптур жеңе. Даам болуптур жеңе дейт. Сон. Сенчи? Азыр өзүм оюмдайт. Азыр айтам оюмда. Камыры бир укмуш болуптур. Негизи камырынан да көп нерсечи. Камыры сонун болуптур аябай. Улукту бир аз эме калыңыраак турап коюпсуң. Пиязын калыңыраак турап. Жакшы. Асема айым сизге биздин көрсөтүү эмнеси менен жакты? Назира айым эми негизи эле ушу жаштарды, азыркы заманда элдерди, ушинтип аялдарды, айымдарды тамакка үндөп, ушинтип эме дасторконду мындай жакшы даамдуу тамактарга толуктап атканыңызды көрсөтүп атканыңызга сизге чоң рахмат. Бул дагы бир эми ар кимдин илхомун ачаттыр деп ойлойм да. Анан мынакей силер дагы ошо эгер убактыңар жок болуп атса, мага окшоп силер Байказанга эле буйрутма берсеңиздер болот. Бул жерде чучваранын түрлөрүн берет, мантыны кааласаңыздар, котлеттерди пакетке жакшынакай туруп, жакшынакай даярдап туруп, анан кийин беришет. Ооба. Кайрылсаңыздар болот. Негизи жана айтып коюшат го, полуфабрикаттарды жасалгы кандай болот экен, жасоо процесси анткени чынында эле балким мясороб өткөрүшөт. Азыр баардыгы эле колго туралган жеп калышпады. Мынакей Байказанын байазык продукциясы дал ушул колго жасалган. Асема азыр көрсөтүп берген пельмендер дал ошондой жасалат. Анан ушундай пакеттерге атайын салынат да. Ошондуктан сиздер дагы буйрутма берсеңиздер болот. Эми учурдан пайдаланып, эмне демекчимин? Фатима айымызга чоң рахмат. Бизге келип бергениңиз үчүн, биз менен ушу Асема экөөбүзгө жардамдашып пельмен түйүштүңүз. Азыр эми олтуруп жакшынакай болуп кыргызча чай ичип тамагыбыз менен ден соолук каалайм. Ошо сериал баштайм деп калдыңыз. Сериалыңыз ийгиликтүү болсун. Өзүнүн күйөрмандарын, көрөрмандарын тапсын. Балакаларыңыз менен аман Мени издесин, арасынан мени качан Асема чыгат деп. Анан эми балакаларыңыз менен аман эсен болуңуз. Асема жакшы айымсыз. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Эми элдин көзүнчө мактабай. Достор, сиздер менен коштошпойбуз. Болгону эмки эфирге чейин аман эсен болуңуздар. Асема Токтойбекованын рецептин колдонуп, сөзсүз түрдө ушундай сонун пельмендерди жасап жеңиңиздер. Үй шартында жакындарыңыздарды кубантып, мен ойлойм ар бир аял затынын үйүндө тамак жыттанып туруш керек. Дасторконуңуздар дайыма молго жайылып турсун. Ал эми Назира Бержолованын расмий YouTube каналына катталууну унутпаңыздар. Комментарий калтырыңыздар жана лайк басып коюңуздар. Көрүшкөнчө.